чачсаң жарык болот ааламың, билим менен ачылат го кабагың. Ар бир бала өчпөс жылдыз асманда, мен ошону жага билген адаммын. Саламатсыздарбы? Мен Темирбай кызы Сырга Казыев Кожоер атындагы жалпы билим берүү мектебинин физика математика мугалими болуп эмгектенип келем. Улуу педагог Сократ айткандай, менин миссиям даяр формулаларды берүү эмес, ар бир окуучунун зээниндеги жарыкты ачып чыгуу болуп эсептелет. Призма жарыктуу түстөргө бөлгөндөй, мен да татаал илимди ар бир окуучунун, ар бир баланын жүрөгүнө жете тургандай кылып жеткирүү. Ньютондун инерция мыйзамы боюнча нерсени козгоо үчүн күч керек. Менин педагогикалык күчүм бул креативдүүлүк. Биз сабакта логика менен гана чектелбей, фантазия аркылуу атомдун ичине кирип, аламдын сырларын ачабыз. Максатым окуучунун зээнин инерция балынан чыгарып, аны илимге багыттоо. Заманбап окуучу эмне үчүн сабактан качат? Анткени биз кээде 19-кылымдын методу менен 21-кылымдын баласына сабак беребиз. Маалымат абдан көп, бирок аны кабыл алуу ылдамдыгы төмөн. Физикада энергия жок болбойт. Мен окуучуларыма берген ар бир жылуу сөзүм, мээримим жана билимим бул энергия. Алар келечекте ийгилигине айланат. Толстой айткан. Сүйүм менен физиканын мыйзамын айкалыштырып, мен келечектин потенциалын түзөм. Түшөндү эжеке деген жарык менин эмгегимдин реалдуу натыйжасы. Менин пайдалуу аракет коэффициентим. Менин сабактарымда окуучулар менталдык арифметиканы колдонуп, татаал формулаларды мээсинде заматта эсептешет. Бул убакытты үнөмдөйт. Биз физиканы жөн эле окубайбыз. Биз аны ойнойбуз. Мен иштеп чыккан санариптик оюндар аркылуу Ньютондун мыйзамдары алар деңгээлден деңгээлге өтүп жатып үйрөнүшөт. Тартылса да канчалаган чынжырлар, туташпаса жанбайт чырак чыңылдар, мугалимдин мээрими бул өткөргүч, окуучуга билим тогу агылар. Каршылыктары чыкса эгер жолуңдан, оң мыйзамы бекем кармайт колуңдан, чыңалуусу бийик болсо максаттын, ток кубаты кетпейт сенин боюңдан. Улуу ойчул Конфуций, мага айтып берсең унутуп калам, көрсөтүп берсең эсимде калат, өзүмө жасатсаң үйрөнөм. Биз окуучулар менен таш идиштер сымалбыз. Мен изденген сайын алар да бийиктейт. Конфуцийдин насааты менен ар бир сабакты практикалык тажрыйбага айландырып, билимдин тогун үзгүлтүксүз өткөрүп турам. Сабагымды STEM методикаларын 5E, 3C+1E моделдери боюнча пландаштырып, кызыктуу өткөнгө ар дайым аракет жасаймын. Тез окуу мугалими катары мен физикалык тексттерди анализдөөнү үйрөтөм. Окуучу маселенин шартын бир караганда түшүнүшү керек. Бул интеграцияланган сабак. Физика плюс мээни машыктыруу. Жыйынтыгында окуучунун маалыматты иштетүүсү 3 эсеге жогорулашы күтүлөт. Физика бул жөн эле формулалар эмес. Бул дүйнөнүн тили. Менин максатым окуучуларыма бул тилди эң жогорку ылдамдыкта жана тереңдикте үйрөтүү болуп эсептелет. Эң башкы натыйжа окуучунун көзүндөгү от. Алар физикадан коркпойт. Алар физиканы күтүшөт. Мен Темирбай кызы Сырга окуучуларымдын келечегине инвестиция жасаган мугалиммин. Бул QR-коддо менин санариптик методикалык курчунумдан бир ирмем. Мен мугалим болууну тандадым. Себеби адамдыктын мыйзамы эң башкы закон болуп эсептелет. Билимдүү муундар менен гана биздин келечегибиз бийик болот. Анткени Эйнштейн айткандай, жашоо велосипед тепкен сыяктуу. Тең салмактуулукту сактоо үчүн алдыга жылыш керек. Мен алдыга жылып жатам. Силерди да ошол билимдин чексиз мейкиндигине чакырамын.